Assalamu алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мекендештер амансыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Оорубаңыздар, туугандарым. Чет жерде жүрөбүз мына. Миллионго жакыныбыз ушу Москвада эле жүрүп калдык окшойт менимчечи. Москвада кыргыздар кайнап калды. Чын айтайын, бул агаларыбыз Мытши менен Королевдун ортосуна. Мындайча айтканда Мытшига медцентр 312-ни ачып коюптур. Клиника иншалла мекендештер үчүн иштеп баштады. Туугандар. Кызматыңыздарга деген сөз бул. Каждый пятница тиш алуу акысыз, жуманын урматына. Алла разы болсун. Мен силерге адрестерин айтып коем мына. Мытши станциядан түшкөндөн кийин 4-чү остановка Парк культура остановкасынан түшүп эле оңго кайрылганда мына Арентермо Сбербанктын жанында экен, медцентр 312 мына ушул жерде жайгашкан. Мытышинский проспект мына 34 дроп 2 мен адрестер жазып койгонмун. Королевдо жашаган туугандар үчүн да мына жакшы мүмкүнчүлүк. Бери келе бересиздер. Центрге барып жүрбөсүн деп мына карагалач туугандарым. Агаларыбыздын акылдуулугун караңыздар чынындачы. Мытшыда, Королевдо чынында кыргыздар үй алып жашагандар чынында көп, Подмосковье жактарда. Парковкалар кенен. Монун алдыга бир 200 машина кое бересиздер. Эгер сиздер туугандар Москвадан бери келе турган болсоңуздар, Медведково метросунан бери где-то бир 15 мүнөттүк жол экен. Картинная галерея остановкасынан түшөсүздөр. 199 маршрут ушул жакка каттайт. Ушундай эле бери өтөсүздөр туугандар. Клиника 312 домдун аркы жагында жайгашкан, жан башында. Кирип сурайлы кандай туугандар, акыл агабыздан. Кандай жеңилдетүүлөр бар, кандай жумуштарды аткарасыздар. Мына жакшы экен, чынында коляскачан жүргөн эже карындаштар болсо дагы чыксаңыздар болот экен. Балалуу аялдарга да жакшы мүмкүнчүлүк. Кененкеси чыга берет. Бул жерден босат экенбиз. Кнопканы. О, бисмилла. Кирип эле бакыйларды кийип алайын мен туугандар. Шашпай туруңуздар, аз бардым көргөзөм мен. Өз негизи клиника тапкан келген ушуларындай ажырабай калат да. Жакшы. Келгендер ушул жерде күтүп отурат экенсиздер. Пробка болуп калса. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы беле? Элдин кызматыны кылайын деп ушул жерге ачып калдыңыз, Мытшыга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Москвада жүргөн биздин жердештер, Королев, Мытшыдагы жердештер. Мына сиздерди алыска барбасын, кыйналбасын деп биз могу жерде Мытшыда клиника ачып, силердин кызматыңарга кириштик. Ошол клиниканын аты медцентр 312. Адрестерин Исаидем айтып кетет, жазып кетет, түшүндүрүп. Ошол силердин кызматыңарга бизде бул жерде жогорку деңгээлдеги, жогорку категориядагы врачтар иштешет. Опытный жанагы Союздун врачтары көбүнчө жана Союз кезинде 30 жыл, 40 жылда бас болгондар дең, 30 жыл опыты бар врачтар жогорку категорияда. Анан силердин кызматыңарга терапевт бар, УЗИ да бизде азыркы акыркы заманбап УЗИлерден бардык нерселерди көрсөтөт, жана сосудтарды, жүрөктөн бери көрсөтөт баарын. Келип түшүп кетсеңер да болот. Текшерилип жана сомнение болсо дең. Ооба, профилактический деле келип оорубасаңар деле текшерилип кетсеңиздер болот. Анан бул жерде биздин гинекологубуз иштейт. Гинекологубуз тоже Союзда кезинде бүткөн доктор, аябай 40 жылдык деп калдыңыз, жана бир айтып калдыңыз. Аз айтабыз да, сүйлөшүп көрөбүз. Опыту менен. Ошо бул жерде бизде процедурный кабинетибиз бар. Процедурныйдан келип ооруп калсаңыздар, келип дневной стационар деп келип укол алып, лечение алып кетсеңиздер болот. Терапевтибиз бар. Анан жогорку деңгээл категорияда дагы УЗИ хирург врачыбыз бар, андролог. Ал жанагы эркектердин проблемалары полный ошону карап силерди жакшы жанагы. Канча жылдык деп калдыңыз, андан бай айтып калдыңыз. Алда Союздун доктору 35 жыл стажы менен. Ошол анан лабораториябыз бар. Лабораторияда ошол бүт анализдердин түрлөрүн жасайбыз. Лабораториядагы заманбап лабораториядагы иштешебиз Москвадагы.
Анан тиш доктурларыбыз бар, тиш доктор кабинеттерибиз бар. Алар жерде да опытный жаш доктурларыбыз бар. Алар деген тиш дарылап, жулуп, шылып, тиштин эмне проблемасы болсо баарын бүтүрөт. Брекет система деп жана имплантация коебуз. Ошол келип жардам алып кетсеңер. Ушул жакшы кылыпсыз. Пятница күнгө мындай жума анан кийин жума күнгө биз ошо жуманын урматына бесплатный тиш алып беребиз. Бекер тиш алуу бекер. Алла разы болсун. Анан рентген өзү менен консультациябыз тоже бекер. Качадан канчага иштесең, эми МТШдагылар, Королевдогулар көрүп чында сүйөнүп мына кыргыздар бар экен, ачып коюп. Иштөө убактыбыз эртең менен 9-дан кечки 9-га чейин иштейбиз. Жакшы экен. Келиңиздер, ден соолуктарыңызды чаңып кетиңиздер. Негизи канча айдабы же жылда мындай текшерип көрүнүп туруш керек. Биз негизи ошондой нече көңүл бурбайт экенбиз да. Мен өзүм мененчи мына. Негизи бизде тиш боюнча айтып кетсем, мен тиш боюнча ооруйбу, оорубайбы 6 айда бир келип стоматологко келип оозду көрсөтүп, ондон ден соолуктун баары жана ооздон башталат дейт, ооз көңдөйүнөн. Ошо тиштерди келип текшерип кетиш керек. 6 айдын ичинде бир жолу. Өзүңүз канча жылдан бери бул тармактасыз? Мен да тармакта карман окшойсуз. Мен да ошо сайыздын докторумун. Өзүм да 35 жыл стажым менен иштейм. Ошо 35 жылдан бери бир сыйра көргөз берели элдерге кандай врачтардын өзү менен сүйлөшүп дагы, макул. Жүрүңүз анда. Жүрүңүздөр. Бул биздин медайым Карабаева Мадина. Бул жерден асма уколдорду, внутримышечный уколдорду алсаңар болот. Эртең менен 9-дан кечки 9-га чейин иштейбиз. Бул биздин стоматолог кабинетибиз. Бул докторубуз азыр өзүн тааныштырып берет. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Менин атым Сарбаев Аскар. 4 жылдан бери иштейм. Бул жакта стоматолог болуп иштейбиз. Бул жакта биздин клиникада консультация жана снимок бекер. Келип консультация алып кетсеңиздер болот. Биз бул жакта удаление кылабыз, чистка кылабыз, брекет кылабыз, имплантация кылабыз, тиш салабыз. Ошондой кызматтарды көрсөтөбүз. Келсеңиздер болот, бекер консультация алып кетесиздер. Сиздер келсеңиздер, биз кубанып, күлүп жайнап тосуп алабыз. Жакшы экен. Бул кандай аппараттар? Бул аппарат биздин жана стерилизационный аппараттар, бул автоклав деп коет, автоклавда. Бул жерде 140 градуста 4-5 атмосфера менен аппараттарыбыз стерилизация болот. Аппараттарыбыз андан чыккандан кийин бул эмеде сакталат. Бул жерден шкаф деп коет, жана трофейлер ошол шкафта, бактериялык шкафта ошол жерде сакталат. Анан теге эмеге стерилизацияга 100% кепилдик беребиз. Коркпой эле жанагы ошол кан аркылуу жана биздин инструменттер аркылуу көп оорулар жугат деп көбү коркушат. Ошондон коркпой эле келип дарыланып кетсеңер болот. Бул биздин гинекологический кабинетибиз. Бул жерде биздин докторубуз мына азыр как раз прием кылып атыптыр. Саламатсызбы, кандайсыз? Кандайсыз? 40 жылдык стажы бар. Yaxshimisiz? Саман Tojikistonda bitirganman. 40 yillik stajim bor. Xudoga shukr. Vrach высшей категории. Mana shu. 40 жыл стажыңыз бар. Бuyakta не жұмыстар кыласыңар, эже? Bu yerda nima qilamiz? Ayollar priyomga kelsa, ayollarni ko'ramiz, первичный осмотр qilamiz. Keyin analizlarni olamiz. Kim problema по планированию семьи kelsa agar maslahatlar beramiz. Mana kim xohlasa spiral oldin albatta analizlarni olib, spiral qo'yamiz. Кто придет удаление qilamiz. Keyin shu viyevit qilamizda kasalliklarni. Bardıq problemага решать etib beresiz buyakta. Ayollar жакынан. Ha, shu kimga nima kerak, to'g'ri maslahat beramiz-da, например. Ko'p yerga biznikilar bayaq o'rischani bilmay bora olmaydi-da. Kelaversa bo'lib o'tganda buyoqqa. Ha, albatta, mana kim o'rischani bilmasa, biz Xudoga shukr kirgizskiy yazgida ham bilamiz. O'zbekskiy, kirgizskiy, tojikskiy, Tojikistonda yashab tojikchani yaxshi bilamiz. Kim, пожалуйста, kim xohlasa kelishaversin. Mayli, ishingizlarga kelik. To'y-poyda chaqirasan haligi. Jentek to'ylarda. Бул биздин УЗИ кабинет, анан терапевт.
Биздин докторубуз прием болуп атыптыр как раз Макбуба Токторбаевна. Саламатсыз беже? Кандайсыз? Бул жактан эмнени көрүп атасыз эми? Пациенткам өзү беременность, еще брюшной полость менен кошо, өпкө боорун, өтүн, ошо ички органдарды көрөбүз, бөйрөктөрүн кошуп, еще скринингтерди көрөбүз, беременность. Бул аппаратыңыз полный бар жокту көргөзүп өткөн. Аппарат премиум класс. Кан тамырларды көрсө болот, бөйрөктөрдүн ички өрчүүлөрүн көрсө болот. Муун оорулардын бүт ички аппараттын органдарын көрсө болот. Сиз бул тармакта канча жылдан бери эмгектенесиз? Именно ушул УЗИде 12 жылдан бери ашып калды. Стажым бар. Кеңири коркпой кайрылса болот. Эже карабастан. Кайрылса болот. Мындай аппарат эже көп жерлерде алып жүрөм, жок да. Бул кандай аппарат негизи? Өзгөчө аппарат экен да. Группа текшерет, кан тамырга чейин текшерет. Кан тамыр, жүрөк, муундарды текшеребиз, жаш балдарды, нейросонография. Анан азыр эми сезонный аллергический больнойлор келет, ошолорду көрөбүз. Бөйрөктөрдө таш болгондор, ташы түшкөндөр келет, же наоборот ошол ташы түшпөй калып, ооруп, аябай приступтар менен келишет. Ошолорду көрөбүз. Жакшы. Анан отслеживать эткенге можно. Почкадан чыгып, пока мочевой пузырьга жете элек болот. Ооруганда эми мекендештерге жардам беребиз. Ишиңизге келгече. Чынында өзгөчө аппарат экен. Бул аппаратты видео тартып жүргөндөн бери бир жерде көрдүм, анан экинчи ушул жерде көрдүм. Чын айтканда, көп эле жерде тартып жүрөбүз го, билесиздер. Мына бул биздин экинчи стоматологический кабинетибиз. Бул жерде да докторлор иштейт. Анан жана мен айткан рентген, жана визиограф деген ушул аппарат. Ошону жана бесплатный деп бесплатный тартабыз ошону. Анан консультация рентген бесплатный деген ушул аппаратты тартабыз. Моментально сүрөттөрүн чыгарып берет. Аябай жакшы аппарат, японский аппарат. Бул биздин дагы уролог, жогорку категорияда урологубуз бар. Азыр тиги билимин жогорулатканы 2 неделяга окууга кетти. Ошол ал окууга барып турат. Өзү 30 жыл, 35 жылдык стажы болсо да азыр окуп турат. Алар жаңылап билимин жогорулатып дегендейчи. Ошол урологубуз аябай опытный. Бул жактан келип жана сүннөткө отурсаңар болот, балдарды. Сүннөткө отургузабыз. Мелкий жанагындай операцияларды жасайт, липома, атерома, ошолордон жана тырмагы туура эмес өсүп калгандарды ошолордо хирургдарыбыз бар. Ошолорго келип, ошол жардамдарды көрсөтөт. Как раз номерлерин жазып койдук, чалып качан келет деп связда болуп турсун. Бардык проблемаларды чечип берсе керек деп ойлоп атам. 35 жылдык стажы болгонсо көп нерсени көрдү, билди да. Бардык проблеманы чечет. Мына ушундай туугандар, агаларым жамаат менен кызматта. Келсеңиздер болот. Канчадан канчага иштейсиз деп дагы бир жолу эстетип коелу элдерге. Эрте менен 9-дан кечки 9-га чейин дем алышсыз иштейбиз. Дем алышсыз иштейбиз. Жазылып келсе жакшы, сизге эшиктеп келе берсинби? Эми баягы орусча айтканда желательно жазылып келген жакшы. Негизи айткан калыңыз. Телефон. Негизи клиенттерибиз орустар депчи. Орустар көп келет деп. Ошого суратпайм. Орустар эми запись менен келсе, бизгилер келип алгандан кийин күттүрүп койду деп бак. Жазылып келсеңер, негизи телефондорду менен бар контакттар, ошого жазылып келсеңер жакшы болот. Молодец, мен чында сизге мындай там берип атам да, мындай айтканда, өзүңүздүн тили менен айтканда. Ишиңизге келик. Өзү бул эжебиздин ишин өзүңүз дарылаган экенсиз. Өзүм дарылап. Эжем бир сүйлөп берсин, эже кандайсыз? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кандай болуп калды иштериңиз? Элге бир кыскача сүйлөп бериң эми. Ушул медцентр 312 клиникасына келип, тиштеримди лечение кылдырып, ушу тиш салдырып атам, баары жакшы. Бүттү уже мындай кылыңчы? Мындан специалист болуп кеттиңиз же? Бүтүп калды. Жакшы эле? Жакшы эле баары. Ушул жерде иштеген сотрудниктерге мен аябай чоң рахмат айтам. Айрыкча Акылбек байке чоң ыраазычылык билдирем. Чынын айтканда добрый адам экен. Орусча айтканда чынында мен келгенде эле көрдүм, добрый адам экен. Алла разы болсун, ишиңизге ийгилик. Сиз өзүңүз бул Мытышыда турасызбы, кандай? Мытышыда турам.
кыргыздар көйлөө биякта дагы негизи мен жолдо көйлө көрдүм да. ооба көп эле. Бул күнүбүз негизи көбү жумушта болот. Көчөдөгүлөр ушунча болсо анда түзүк эле экенсиңер, а? Көп эле кыргыздар. Ишиңизге ийгилик дагы бир жолу. Оорубаңыздар туугандар, эгер ооруп калсаңыздар мына агам жамаат менен кызматта. Анан баягы кирди чыкты болуп калса сиздерде Сүйүн агам айтып коеюн. Доказ кайдашат. Чоңдордун базадан текшерип берет чыкпай туруп, келгенден кийин учага коюп берет. Кенен кесир чек келесиздер алфавиттар менен. Ишеничтүү 24 саат бою чалыңыздар. Тынч болуң дагы бир жолу. Ушул YouTube аркылуу, видео аркылуу ушундай көрүшүп, жакшылык аманчылыктарда жүрө берелик. Өнүгө берсин, өсө берсин кыргыздарыбыз туугандар. Миллионго жакыныбыз, дагында болсо ушу клиникаларды ача бериңиздер, дагында болсо магазиндерди ача бериңиздер, өркүндөп өсө берелик. Тынч болуңуздар.